Саламатсыңарбы балдар? Кандай ис алып келдиңер? Маанайыңар жакшыбы? Азыр кыргыз тил сабагы. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Бул сөздү заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов айткан. Балдар, силер Чыңгыз Айтматов жөнүндө эмнелерди билесиңер? Азаматтар, эмесе бүгүнкү сабактын темасы Чыңгыз Айтматов. Бүгүнкү сабакта силер Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармалары жөнүндө маалымат аласыңар. Жаңы сөздөрдү кайталап, схемаларды толуктап окуйсуңар жана созулма үндүлөр катышкан сөздөрдү атап, сүйлөмдөрдү толуктап жазасыңар. Бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн үмүт тилегинен жаралган жана ошол элдердин сыймыгы, мактанычы, көтөрүп жүрөр туусу, тиреп турар түркүгү болгон Чыңгыз агайыбыз тууралуу айта берсек сөз көп. Жаза берсек барак чак келбейт. Ушундай инсанды дүйнөгө жараткан кыргыз топурагына кайра-кайра таазим кыласың. Ушундай уулду өстүргөн кыргыз элине ыраазы болосуң. Мындай улуу адамдардын өмүрүнүн ар бир мүнөтү, кеп сөзүнүн ар бир ыргагы, баскан турганын ар бир кадамы кийинки муундар үчүн өрнөк, үлгү. Өркүн өскөн элдер мындай туу тутар адамдарынын өмүрүнөн эбегейсиз чоң таалим-тарбия берер күчтү таап чыгат. Жер астындагы кендер, чийки заттар түгөнөт. Бирок Чыңгыз агайга окшогон өмүр үзүмү үлгү болор кишилерден алган таалим түгөнбөйт. Улам жакшы нерселерди калпып алып отурган сайын, дагы жакшы нерселерди дагы терең жактары чыга берет. Мындай инсандар кылымдар өтүп бир жаралатта кийинкилерге ушундай болууга умтулгула деген өрнөк таштап кетишет. Миллиондогон соңку урпактар ошол кишини идеал тутат. Ошол кишиге окшошкусу келет. Ошол кишиге оңдоло, ошол кишиге түздөлө берет. Биз балдарыбызга Чыңгыз агайыңардын өмүрүнөн өрнөк алгыла демекчибиз. Урматтуу балдар, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча тартылган Ак кеме, Эрте келген турналар, Биринчи мугалим, Ак баранын көз жашы деген фильмдерди, кинолорду көргөнсүңөрбү? Анда балдар китебибиздин 138-139 бетин ачабыз. Жаңы сөздөр: бүт дүйнөгө, кыйынчылык, тааныткан, турмуш, чыгарма, уламыш, үйрөткөн. Эмесе жаңы сөздөрдү дагы бир рет кайталайбыз. Бүт дүйнөгө, кыйынчылык, тааныткан, турмуш, чыгарма, уламыш, үйрөткөн. Эми жаңы сөздөрдү пайдаланып, сөз айкаштарын түзөбүз. Бүт дүйнөдө окуйт, бүт дүйнөдө билет, бүт дүйнөдө тааныйт. Калган сөздөргө өзүбүз сөз айкаштарын түзөсүңөр. Экинчи көнүгө: созулма үндүлөр катышкан сөздөрдү атагыла. Азыр ушул текстти ар бирибиз окуп чыгабыз. Мен силерге бир сыйра окуп берейин. Чыңгыз Айтматов кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан жазуучу. Ал 1928 жылы Таластагы Шекер айылында туулган. Мектепте окуп жүргөндө согуш башталат. Турмуштун көп кыйынчылыктарын көрөт. Согуш мезгилинде көргөндөрү жөнүндө кийин өз чыгармаларында жазган. Чоң энеси Айымкан неберелерине жомокторду, уламыштарды, элдик ырларды көп айтып берчү. Ал киши Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам. Эмесе ушул тексттеги созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү айталы. Тааныткан, жазуучу, туулган, сүйүүгө. Азаматсыңар балдар. Эмесе дептерибизди алабыз, числону жазабыз. Чыңкуран айынын 27-си Чыңгыз Айтматов. Ким жөнүндө, эмне жөнүндө. Үчүнчү көнүгө: туурабы же туура эмеспи? Ушул жерде туура болгон гана сүйлөмдөрдү көчүрүп жазабыз.
Чыңгыз Айтматов өз элин бүт дүйнөгө тааныткан. Бул туура. Ал Шекер айылында 1930 жылы төрөлгөн. Балдар, кандай деп ойлойсуңар? Чыңгыз Айтматов канчанчы жылы төрөлгөн? Аз амассыңар. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы Таластагы Шекер айылында туулган. Балалыгы согуш мезгилине туура келген. Балдар, кандай деп ойлойсуңар? Аз амассыңар. Чыгармаларында согуш жөнүндө жазган. Аз амассыңар. Эжеси эне тилин сүйүүгө үйрөткөн. Бул туура эмес. Чыңгыз Айтматовду чоң энеси Айымкан элдик ырларды көп айтып берген. Ошол киши Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам. Балдар, силер бүгүн Чыңгыз Айтматов жөнүндө тааныштыңар. Демек, Чыңгыз Айтматов канчанчы жылы төрөлүптүр? 1928 жыл 12 декабрь. Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов, апасы Хамзиева Нагима. Чыңгыз Айтматов эки тилде эркин сүйлөгөн, кыргыз жана орус тилинде. Чыгармаларын кыргыз жана орус тилинде жазган. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 128 өлкөдө басылып чыккан. 20дан ашык фильмдер Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча тартылган. Дүйнөнүн 176 тилине которулган. 2008 жылы 10 июнда Чыңгыз Айтматов дүйнөдөн кайткан. Чыңгыз Айтматов балдар үчүн чыгарма жазган эмес, бирок 2018 жылы Портфелчен маймыл деген китеби жарык көргөн. Ошол Портфелчен маймыл деген китепте Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы уламыштар камтылган. Балдар, силер ушул Чыңгыз Айтматовдун Портфелчен маймыл деген чыгармасын, китебин алып, окууну сунуш кылат элем. Үй тапшырма 4-көнүгө 139 бет толуктап жазгыла. Мисалы, Манас эпосу бүт дүйнөгө белгилүү. Калган сүйлөмдөрдү өзүңөр жаңы сөздөрдү пайдаланып, толуктап жазып келесиңер. Бүгүн силер жакшы маалымат алдыңар. Саламатта калгыла.